Эгерде бала тилесең буба атага, ал эми мал тилесең падыш атага бар деген сөз бар. Расында бүгүнкү күндө Кыргызстанда зыярат кылуучу жайлар арбын. Адамдар ар кандай тилек максаттар менен мына ушундай зыярат кылуучу жайларга келет. Биздин регион көрсөтүүсү бүгүн Аксу районундагы айтылуу падыш ата зыярат кылуучу жайы жайгашкан Кашка Суу айыл аймагында, Кашка Суу айыл аймагындагы кызыктар жана өзгөчөлүктөр менен сиздер төмөндө тааныша аласыздар. Саламатсыздарбы? Кашка Суу айыл аймагы тууралуу кыскача маалымат. 1997 жылы Кашка Суу айыл аймагы деп түзүлгөн. Жалпы аянты 16.086 гектар. Кашка Суу айыл аймагында 9 айыл бар. Калктын саны 10114. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө Кыргызстанда электр энергиясы жаатында бир катар маселелер пайда болууда. Мына ушул маселени чечүүдө Кыргызстанда чакан кестерди иштетүүгө багытталган ишкерлер көбөйдү. Мына ушундай чакан кестердин бири биз турган ушул Кашка Суу айыл аймагындагы Тостуу чакан кеси. Буйруса мына ушул чакан кес бүтсө, Кашка Суу айыл аймагындагы 4 айыл электр энергиясы менен колдонуу мүмкүнчүлүгү кеңеймекчи. Биз жогоруда көргөн чакан кестин башталышы мына ушул Тостуу суусунан башталат. Бул жерге ошол чакан кести кура турган ишкер атайын плотина орноткон. Жыйынтыгында суу бул жерге келип топтолот да, андан кийин ишкердин айтымында мына ушул каптал менен барып чакан кестин өзүнө түшөт. Менин жанымда турган жеке ишкер ушул Кашка Суу айыл аймагындагы ушул түшүп жаткан мини кестин курулушуна демилге болгон, куруушу катары демилгечи катары турган ишкер. Нурлан агай, саламатсызбы? Саламатсыз. Өзүңүз ушул айылдан болот экенсиз. Анан ушул айылга чакан кес куруу демилгеси идеясы кайдан пайда болду? Бунун келечегин кандай көрөсүз? Идея ошо 2017 жылдан баштап бизге ошо оюбузга келди, ушул жака кес курганычы. Себеби ошол учурдан баштап ушу бизде электричество тартыш боло баштаган да. Анан кийин ушул идеяны колдоп, мен өзүмдүн досторум менен анан ушул проекттерди жасап баштаганбыз. Анан ошо 20-жылдан баштап кура баштадык. Эми бул айылга курулганын себеби, мен өзүм ушул айылдан болом. Бул айылдын жаратылыштыгы аябай кооз. Анан бул жакта ушу электричество жетишпейт. Анан ошол айылдын башына чейин тартып, ушул баягы туристтерди тартсак деген ойдо ушул кести курдук да. Анан биз мына турган аппарат кандай аталат? Бунун ошол кызматы кандай болот? Курулуш иштериндеги кездешкен кыйынчылыктар кандай болду? Бүгүнкү күндө баягы жеке ишкерлерге жол көрсөткүлө мүмкүнчүлүк бергиле деп атат да. Ошол эле убакта жергиликтүү бийликтин, ошол эле айыл өкмөтүн көмөгү болдубу же кандай болду ушунда? Бизге ушу 2020-жылдан баштап бизге эч кандай тоскоолдук болгон жок. Бардык нерсе документ тарабынан, ушу айыл өкмөт тарабынан аябай чоң жардам болду. Себеби дегенде баардык документти биз тез бүтүрүп, ушу жумушту баштадык. Анан бул аппаратты эмне айта турган болсок, бул турбина биздин өзү ушул
өзү 1000 киловатт чыгарышыбыз керек. Азыр 500 курдук, дагы жанына 500 курабыз. Азыр биринчи ушу 500 куруп иштетип алсак, анан Алла буйруза. Анан дагы ушу 500 куруп, ушу 1000 киловатт чыгарышыбыз керек. Качан ишке түшүп калат деп күтсөк болот? Кудай кааласа ушу 2 айдын ичинде түшөбүз. 2 айдын ичинде түшүрөбүз деп турабыз. Негизги эле максат Элди жарык менен камсыздыкты камсыз кылуу. Ушу Кудай кааласа ушу айылга жарыктык болсо, анан ушу эң биринчи очередь жарыктык болсо, калган идеялар келе берет. Себеби дегенде баардыгыбыз ушу электричестводон муктажбыз да. Азыркы ушу акыркы жашоодо баардыгыбыз да ушу муктаж болуп атабыз. Себеби дегенде кайсыл жакка барсак дагы дүйнө жүзүндө ушу электр энергия кризис болуп атпайбы? Ушул кризиске даярдык. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жашаган аялдардын өзгөчөлүгү жумуш жок деп олтурбай, ар кандай долбоорлорго катышуу менен өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, үй бүлөлүк бюджетти чыңдоого багытталган. Кашка суу айыл аймагындагы мына ушундай аялдардын тобу бар экен, Edelweiss деп. Булардын өзгөчөлүгү ушул атайын долбоор жазып, андан курут чыгарган аппарат утуп алышып, мына ушул жерде жергиликтүү элдин сүзмөлөрүн сатып алып, куруттоого октошот. Демейде биздин жеген куруттар эжелердин айтымына караганда ачуу экен, бирок булардын куруттары атайын балдардын организмине өзгөчө, адамдардын организмине жагымдуу мүнөдө даярдалат экен. Азыр ушул бул курут чыгарган аппарат кайдан алынды, аялдарды топтоо идеясы кайдан жаралды? Мына ушул суроого жооп алуу үчүн эжесизге кайрылсак, саламатсызбы? Бүгүнкү күндө чындыгында элет жеринде аялдар үчүн жумуш орундары жок да. Анан ушул аял кантип активдүү аялдардын катарына кирип калдыңыздар, кантип ушул ийгиликке жетишиңиздер айтып берсеңиз. Биз быйыл 2022-23 жылы биздин айыл өкмөт Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймактарында биргеликте кызматташтык аркылуу биргеликте Гүлдөп өнүгүү долбоорунун алкагында ушундай группалар түзүлдү. Бул долбоорду биздин Бириккен Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба түзүмү, Бириккен Улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фонду аркылуу каржыланып болуп атат. Биз ошол долбоордун алкагында атайын группалар өз ара жардамдашуу тобу түзүлдүк. Ошол биздин Edelweiss группасында 8 аял багы чогулганбыз. Биз ушул долбоордун алкагында көптөгөн окутуулардан өттүк. Бизнес план, маркеттик пландар боюнча ошондо биз бизнес пландаштыруу боюнча окуудон өткөндөн кийин биз атайын ушул биздин айылда эң аябай жумушчу орун биздин аял затыбыз үйдө отуруп калган үчүн биз атайын ушул курут чыгарсак мынакей 8 аял бул жерде иш менен камсыз, жумуш орну менен камсыз болуп атат да. Анан ошодон биз эң негизги биздин курут чыгарганыбыздын дагы максаты азыркы кезде биздин жаш балдарыбыздын көбүнүн боюнун өспөй калышы болуп атат. Боюндагы келиндердин аскандуулуктары. Биздин куруттун өзгөчөлүгү биз атайын биздин өзүбүздүн айыл аймагыбыз аябай жер жемиштерге, витаминдүү жер жемиштерге бай да. Мисалы үчүн бөрү карагатыбыз бар, барбарис бар, малина, клубника деген биз ошолордун баарынын ширесин кошуп витаминдүү курут чыгарып беребиз. Биз мисалы куруттун даамын ачуу экенин билебиз да. Силер ширин салсаңыздар кандай даам болуп калат? Демек туз салбайсыздар, кандай болот? Биз тузду аз өлчөмдө кошобуз да. Биздин бул куруттубуз атайын бул жагы Европага чейин биздин заказчиктер болгон үчүн кеткен. Алар даамын татып көрдү. Буйруса биз кардарлардын талабына жараша гана курут чыгарып өндүрүп беребиз да. Биздин азыркы бүгүнкү кардарлардын талабы бизге жөнөкөй гана курут чыгарып бериле дегендиктен биз азыр жөнөкөй курут чыгарып атабыз. Аппаратты да ошол биз атайын аппаратты бул $1000 өлчөмүндөгү аппарат. Биз бул аппаратты ошо калкты жайгаштыруу фонду тарабынан алдык. Анан сүзмөнү жергиликтүү элден канча сомдон сатып аласыздар? Анан кийин бул эми экономикалык жактан карап көрдүңүздөр да, мисалы 1 килограмм сүзмөдөн канча курут чыгат? Ал курут канчага сатылат? Кандай болуп атат бул жагы? Ооба, жылдан жылга курутка болгон суроо талап аябай күч болуп атат. Быйылкы жылда биз жылдын башында эле алып атканда, май-июнь айында алганда биз 90 сомдон алып аттык элек. Азыркы мезгилде сүзмөнүн баасы 100 сомдон болуп кетти. Биз 100 сомдон
алып атабыз. А бирок биз эсептеп көргөндө 1 килограмм курттан 1 килограмм сүзмөдөн, мисалы 1 килограмм сүзмөдөн 2 килограмм сүзмөдөн 1 килограмм курт түшөт да. Ал эми 1 килограммдагы биз куртту санап көргөнүздө 288 штук болот экен да, ичинде даана болот экен. А биз азыр 1 килограмм курутту 300 сомго сатсак, ал эми биз 288 курутту дааналап саткан болсок, анда биздин баягы аябай бизге киреше көп чыгат экен. Биз азыркы күндө мынакей кыздарыбыз атайын мындай пакеттерге салып койдук. Мына ар бир пакетте бул жерде 10дон. Эгерде биз бул жуну 10 сомдон сатсак, бир эле пакет 100 сом болот да. Ал эми мындай килограммдап сатсак, анда бизге баягы пайдасы азыраак болот экен да. Эң негизгиси биз айыл жериндеги үйдө отурган аялдарды жумуш менен камсыз кылуу болуп атат. Булардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, ушу долбоорго катышкандан баштап биздин аялдарыбыз аябай баягы жашоого болгон көз карашы өзгөрдү, аң сезими өзгөрдү. Мынакей үйдө эле отуруп мигрант болбостон үйдө эле отуруп киреше тапса болот экен да, айыл жеринде эле отурупчу. Мына ушул нерсеге аябай баягы көңүл бурушуп, кызыгып калышты да биздин аялдарыбызчы. Ой, кетип калды дагы. Сүзмө бир аз жумшак болуп атат. Кашка суу айыл аймагы негизинен туризмге ыңгайлашкан айыл аймак катары таанылган. Ошондуктан бул жерде 30дан ашуун эс алуучу жай бар экен. 2 жылдан бери ушу Кашка суу айыл аймагында балык чарбасы да колго алына баштаган экен. Биз ушундай балык чарбанын бирөөсүнө келдик эле, бирок жаратылышта жаман аба ырайы жок. Азыр эле өтүп кеткен өткүн мына ушул жерде турган балыктарды көрүү мүмкүнчүлүгүн сиздерге тартуулай алган жокпуз. Ошон үчүн бирок балык чарбаны кантип баштап калды, негизи ушул чарбаны келечегинде жүргүзүүгө болобу экен деген суроо менен ушул балык чарбанын эсине кайрылып тура таптык. Саламатсызбы? Негизинен бүгүнкү күндө ушул аксыда 2 жылдан бери балык чарбасы колго алына баштаптыр да. Буга кантип кайрылып калдыңыз? Мен ушул балыктарды элден көрүп, YouTube'дан, телефондон көрүп эле, анан ушул места жер бар эле. Ошого кызыгып эле салып көрүп атып, чоңойтуп атып. Сууну каяктан алып келесиз? Балыктарды каяктан алып келесиз? Кантип багып атасыз дегендей? Суу ушул чоң суунун суу, ошол жерден бурулган, анан булактын суу да кошулуп кирет. Эмнеде булак бар. Анан ошо менен. Негизинен баягы носорону берейин деп атам да, эми азыр ооба жаап өтүп кеттим, мондай ылайык калды да. Негизи балык баны таза сууну жакшы көрөт дейт да. Анан сизге азыр кандай болуп ылайык калды? Каяктан келип калды? Же кандай суу кошулуп калды? Жок. Суу өзү тунуктун ичи түйү көрүнүп турчу эле. Анан тоштон түшкөн суулар кошулуп, суу арам колдунуп, чоң суу да арамга келип атыр да. Ал он жерде да бир жары кулап кетиптир. Ошо суу булганып атып, ошону арам болуп кетти. Балыкты канча граммда салдыңыз эле? Анан канча аралыкта канчага чейин жетип калды азыр бүгүнкү күндө салмактары? Мен өтө эле кечинеден салып алыпмын да, башында билбестик кылып. Чоңураагын салсам болмок экен. Ошо азыр алып куйруп сатып атыр, алды 700 грамм болду да. 1 жыл болду салганыма. Анан да мунун жеми кымбат экен. Эгер өтө көп жем берсе, тезирээк эле чоңойт экен. Негизи бакса болот экен да. Келечекте кандай кылайын деп атасыз? Бүлөлүк бюджетти бекемдөөгө, бай жашоого, бакубаттуу жашоого мүмкүнчүлүк болот экен. Кандай деп ойлойсуз? Эми бул сиздин алгачкы биринчи мындай жылыңыз да. Болот экен. Жакшы эле болуп атыр. Бизде жанагы аста жайытчы. Биздин чоң айылдыбыздын жайыт ушул жерден бияк эле. Мал батпай калды азбек. Анан сайдылар бош эле. Элде деле кылса болот экен. Жакшы эле болуп атыр. Кырсак чоңойсок болот. Чоңойсо болот.
биз уккан уламышка караганда могу биринчи Средний Азия боюнча дин таркатуу боюнча келген экен. Келип ушу завод буланда мусулмандарды кыргын болгондо ошол мемеден качып чыккан экен да. Завод буландан качып чыгып, анан бияка келип ошо пайгамбарды көргөндөрдү сахаба дейт, сахабаларды көргөндөр табигиндер дейт да. Средний Азияга динди жеткирүү боюнча ушу табигиндер келген дейт да. Ушу табигиндерден келип ушу жерде калып калган дейт. Падыша ата, берде дагы баба ата, дагы Кожа ата деген аталарыбыз бар да. Берде мында айлан тегеректе ушу анан мазар деп коебуз. Азыр ошо завод булан, сефт булан да өзү чын аты. Ошол жерден таркаган табийиндер дейт да. Средний Азияга динди ушу кишилер алып келген дейт да. Анан зияратка мисалы үчүн бирөөлөр ушу динди алып келген, мисалы үчүн пайгамбарды көргөн, сахабаларды көргөн кишилерди табийиндер дейт да. Ошо табийиндерди мындай барып Куран окуп келсек, ошолордун жаназасына мисалы үчүн биздин да күнөөлөрүбүз кечирилет деп келет бирөө. Бирөө эми ар ким ар кандай ой менен келет да, берги зыярат кылгандан кийин. Бул жер өзү падышата ушу биздин эле сулуу кооз, нарыдагы бир жагынан ыйык жерлерибиздин бири. А биз эми шаардан абысыны келип калган эле, ошолорду көрсөтүп келейли деп эле сүйүнүп келе калганбыз. Сиз бул жерде жашайсызбы? Мен өзүм Кербенде турам. Кербенде эле жашайм. Падышатанын мындай өзгөчөлүгү, ыйыктыгы эмнеде падышата билүүсүн? Падышатаны эми илгерки ата бабабыздан калган эми биздин уламыштан укканыбыз. Балалуу болбогондор ушул жака зыяратка келишип, анан зыярат кылып кетишет. Ошо эми балалуу болуп калайлы деген үмүттө келишкендерин укчу болчумун да. Эми анан башкасын билбейм. Анан эми биз эми могу Аксыда, эми Аксыбызда, биздин өзүбүздүн Аксы жерибизде өтө кооз жерлерибиз көп да. Анан ошого кооз жерлерибизге кичине таза абазынан дем алып, кооз жерлерди көрүп келейли, арча карагайдын жыттарын жыттап келейли деп келгенбиз да биз бул жака. Кашка суу айыл аймагында чындыгында туризмди өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү өтө кеңири. Бул жака көп адамдар сыртка жана ички туризмге белгилүү болгон Айтылуу Падышата мамлекеттик коругу жайгашкан. Бирок маселе бүгүнкү күндө туризмди өнүктүрүү деп эле куру сөз эмес. Сиздер көрүп тургандай мына ушундай жолдорду оңдоо милдети дагы коюлууда. Албетте мамлекет буга эми гана көңүл бөлүүдө. Андан сырткары ажатканаларды атайын био ажатканаларды куруу маселеси дагы майда деп айтылганы менен чоң маани берчү нерсе. Бирок ушул жерден бир нерсени белгилеп айта кетели, бүгүнкү күндөгү эс алуучулардын дагы маданияты ушул туризмди өнүктүрүүгө өзүнүн салымын кошуш керек. Бүгүнкү күндө кубанарлык нерсе мына ушул Падышата мамлекеттик коругунун алдында мындай таштанды таштоочу урналардын коюлушу бул өнүгүүгө карай багыт деп айтсак болот да. Чындыгында буга чейин келип жүргөндөрдүн эсинде болсо керек, мына ушундай аймактарда көбүнчө мындай таштанды таштоочу атайын орундуктар жок болгондуктан анын айланасы таштандыга толуп кетет болчу да. Бул биринчиден адамдардын маданияттуу эс алууга түзүлгөн мүмкүнчүлүк катары баалоого болот. Bir gün bolsa dagы өзүң үчүн бир жаша дегендей бир жашаганы келдик дейке bir gün убактыбызды бөлдүк. Узактан келгендер бар, анан кийин ушу жолдор оңдолсо, башталып турган башы жана болуп атыр, эми мындан биягыда жакшы болуп кетер. Анан өзүңүз көрдүңүз мынагы кире берген жердеги жанагылар решеткалар. Ошектерди оңдоп койсо, кирген адамдар мындай жана жагымдуу да болот. Шекербек мырза, айтсаңыздар, ушул сиздин айыл өкмөт Аксы районунда жайгашкан. Айыл өкмөт бүгүнкү күндө ар бир айыл өкмөт башчысы айыл өкмөт эмнеге ыңгайлашкан, эмнени алса ушул өзүнүн бюджетин бекемдеп алат, андан ары өнүгүү мүмкүнчүлүгүн таап алат деген суроонун үстүндө алектенип атат да. Мисалы, анысы кандай сиздин Кашка суу айыл өкмөтү эмнеге негизделген, бир өзгөчөлүктөрү кандай, ошого карата кандай аракет жасап атасыздар, ушул боюнча маалымат берип берсеңиз. Туура айтасыз, биздин Кашка суу айыл өкмөтү негизинен тоолуу аймак болгондуктан туризм өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү өтө жогору айыл өкмөт болуп эсептелинет.
Сайыз учурунда биздин айыл өкмөт ушундай бир мал чарбачылык багытында жүрүп, мал чарба адистиги көп болгон. Бирок замандын өзгөрүшү менен бүгүнкү күндө негизинен ошо элдер туризмге көп багыт бура баштадык да. Анын үстүнө биздин айыл өкмөттө жайгашкан Падыш ата мамлекеттик жаратылыш коругу бар. Коруктан ал жака мал киргизсе болбой калат да. Ошон үчүн биз ушул жердеги бизден Кудай берген ушул жаратылышты, ушундай бир жакшынакай табиятыбызды сактап, ошо туризмди күтүү максатында ушундай иштерди алып барып атабыз. Кабыл алган стратегиялык пландарыбызда дагы 5 жылдыкта ошол айыл өкмөттөгү туризмди өнүктүрүү боюнча биз ошол программа кабыл алганбыз. Ошону алкагында иштеп, келечекте Кудайым насип кылса ошо туризмди биз жакшы өздөштүрүп жолго салып алсак, биздин айыл өкмөт дотациядан ушу туризм багыты боюнча да чыгабыз да. Жер казынаны пайдаланбастан биз ушул туризм багытынан чыгып кеткенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бүгүнкү күндөгү мамлекеттин негизги саясаттын бири бул ишкерликти колдоо да, чакан жана орто ишкерликти колдонан. Чындыгында ишкерлер бүгүнкү күндө кайсыл жерде болбосун бюджетти бекемдөөгө, экономиканы өстүрүүгө салым кошуп атат да. Мисалы бул жактан ишкерлерди колдоодо сиздер тараптан кандай жардамдар берилип атат? Көбүнчө ишкерлер кайсы түрдүү ишкерликтин кайсы түрүн тандап алышат? Бизде ишкерлерди туура айтасыз. Негизинен өлкөнүн казынасын толтурган бул ишкерлер болуп эсептелинет. Ошол ишкерлерге биздин айыл өкмөттө мамлекет тарабынан кабыл алынган программалар бар. Ишкерлерди колдоо боюнча, ишкерлерге жеңилдик түзүп берүү боюнча. Негизинен биринчи кезекте биз алардын документтерин жасоодо жеңилдиктерди түзүп беребиз. Өзүбүз баягы кепилдик катары жасап беребиз дагы. Ошо менен биргеликте салыктардан бошотуп атабыз. Мен өзүм мисал катары айта турган болсом, биздин Кашкар айыл өкмөтүндө былтыр тигүү цех ачылды, 10 машина ачып туруп. Бизден ошо Кашкар айыл өкмөтүнүн телөө үйүнө келип, мен бир тыйын арендага отургузган жокмун дагы, бизнес өстөрү түптөп алганга шарт түзүп бердим да. Бүгүнкү күндө алар иштешип, баягы үй бүлөлүк бюджеттерин жогорулатып, келишим түзүп бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошо менен биргеликте балык чарбалар бар. Биздин Кашкар айыл өкмөтүндө ушу 3 балык чарба болуп турган болсо, буларда биз ошол салыктардан бошотконбуз. Убактылуу булар өстөрүн эптеп алгынча. Себеби былтырдан башташты да балык чарбачылыкты. Балыкты өндүрүү менен биргеликте келген эс алуучуларга өстөрү балыкты кармап, ошол жерден сразу бышырып бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Анан башка биздин ушул Кашкар айыл өкмөтүндө ишкерлер негизинен ушул туризмди багытында тейлөө тармагында көп ыкча жасашып атат да. Анан ошо менен биргеликте дагы эми сөзсүз түрдө курулуш деле болуш керек экен да. Быйыл 2 песка блокко уруксат бердик. Алардын дагы документтерин ошол биздин мамлекетте кабыл алынган укуктук мыйзамдын ченем алкагында жасап бердик. Бирок салыктан биз шашпай атабыз да, салык алганга. Себеби алар өздөрүн эптеп песка блок жасаш керек, башка дегендей. Анан экологиялык мындай жаналарды ашар айында атабыз да. Себеби биздин жаратылыш ушундай бир уникалдуу жаратылыш болгондуктан биз бир ишкананы ачабыз деп туруп экологияны талкалап албайлы деген үчүн ошого экологиялык, социалдык ошол проекттерге көбүрөөк көңүл буруп туруп, ошолорду ишкерлерди ошолорго үндөп атабыз да. Урматтуу теле көрүүчүм, чындыгында бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жашаган ар бир жарандын бай жана бакубаттуу жашоосу азын өзүнүн аракетине жараша болорун сиздер жогоруда көрдүңүздөр. Мына ушундай тоолуу аймакта туруп эле туризмди өнүктүрүүгө, ошондой эле жеке ишкерликти колго алган айымдардын бар экендиги бизди кубандырат. Кийинки кадам сиздин региондон болсун. Саламатта калыңыздар.